Үчүнчү билдирүүм, бул Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү күндөгү 21-кылымда 20-кылымдын технологиясы менен иштеп аткан жолдорун айтып койгум келди. Мынакей мен силерге көргүзөйүн. Мен кандидат катарында кол чогултууга уруксатты кечээ күнү эртең менен гана алдым. Кээ бир кандидаттар андан 2-3 күн мурда алды. Бирок жалпысынан бардыгыбызда бүгүн ушундай кыйынчылыктар бар. Туура, урматтуу кандидаттар? Мыйзам боюнча 30 миңден 60 миңге чейинки добушту биз мурда 50 күндө чогултушубуз керек болчу. Азыркы күндө кезексиз президенттик шайлоо болгондуктан биз 10 күндөн 15 күндүн ичинде 60 миң кол чогултушка туура келип атат. Бул физикалык жактан, мөөнөт жактан мүмкүнбү, урматтуу журналисттер? Мен ойлойм, бул мүмкүн эмес, урматтуу кандидаттар. Бул реалдуу эмес. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы логикага сыйбаган талаптарды коюп бизге бүгүнкү күндө аябагандай чоң тоскоолдуктарды, бюрократияны жаратууда. Мынакей мен айтып атам, кечээ күнү гана уруксат алдым добуш чогултууга. Эми элестетип көргүлө, 12 күндүн ичинде 30 миңден 60 миңге чейин добуш чогултууга мүмкүнчүлүк барбы дегенде мен айтар элем, жок. Ошентсе дагы албетте биз бардыгыбыз далбастап бүгүнкү күндө чогултуп баштадык. Кыйынчылыкка карабастан. Мен ойлойм, Борбордук шайлоо комиссиясы мынакей өткөн президент айтып келген, Сооронбай Жээнбеков, биз цифровизация кылып атабыз деп. Эмне үчүн компьютер менен чогултуу жолу кирген жок? Интернет менен чогултуу жолу кирген жок. Приложениялар аркылуу чогултуу жолу кирген жок. Биз технологиялык заманда жашайбызбы? Же болбосо 20-кылымда жашап атабызбы? Мынакей биздин кол чогултуу формаларыбыз. Урматтуу журналисттер, ушуну бир жакшылап көргөзүп койгулачы. Жазганга мүмкүн эмес. Же фамилия менен ат батпайт, же адрес батпайт. Телефон жазууга азыркы күндө Борбордук шайлоо комиссиясы уруксат эмес, жазбай койсо болот деп чечим чыгарды. Бирок бланканын бардыгында телефондун номерлерин жазгыла деген талаптар жүрөт. Бизге келген адамдар кол коебуз деп телефонун жазгыла дегенде эле чалкасынан түшүп коркуп атат. Анткени эртең коркутуу болот. Жээнбековду колдодуң, Садык Шерниязды колдодуң, Клара Сооронкулованы, Каныбек Иманалиевди жана башка кандидаттарды колдодуң деп коркутуу болот деп бардыгы телефон жазгандан коркушат. Мына ушул 21-кылымда биз 20-кылымдын документи менен бүгүнкү күндө кол чогултуп атабыз. Ушул биздин Борбордук шайлоо комиссиябыздын жасаган иши болуп эсептелет. Бул 20-кылымдагы артта калган Борбордук шайлоо комиссиясынын иши.